Ырчы Алтынай Нарбаева чоң той өткөрдү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева кече туң уулун үйлөнтүп, Бишкектеги тойкуналардын биринде үлпөт тоюн өткөрдү. Ырчы Алтынай Нарбаеванын туң уулу Немирлан менен келини Айданай 2 жылдан ашык убакыт сүйлөшүп, ата-энелерин тааныштырган экен. Ошондой эле Алтынай айымга болочок келини жакканын айтат. Тойго жалаң белгилүү ырчы, бийчи, чорчулар жана өзгөндөн чыккан өнөрпоздор келип, шаңга бөлүп кетишти. Андан тышкары чыгармачыл инсандардан бөлөк белгилүү адамдар да келип, той өзгөчө нукту өттү. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Кайрат Кыргыз кирпигин эмнеге узартканын түшүндүрдү. Кече жакында эле кирпигин узартып жаткан видеосу интернетке чыгып, коомчулуктун талкуусуна калган өзгөчө стилдүү ырчы Кайрат Кыргыз ага карата айтылып жаткан сын пикирлерге жооп берди. Ырчынын айтымында ал тарыхый тасмага тартылуу үчүн кирпигин узарткан экен. Тарыхый тасмага тартылуу үчүн андагы каарманга окшошу оңойго турбайт экен. Кыска убакыттын ичинде ага окшошу үчүн профессионалдар керемет жасашты, дейт ал. Ал эми ырчы Кайрат Кыргызга кирпик жабыштырып жаткан видеону тартып алган кыз да ага болушуп, өтө катуу талкууга албагыла. Бул чыгармачылык кирпикти күнүгө тагынып жүрүү үчүн эмес, кирпик тарыхый тасмадагы каарманга окшошу үчүн жасалган деп жазып чыкты. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Бек Борбиевдин 50 жаш юбилейи өзгөчө өттү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу жана аткаруучу Бек Борбиев 50 жашка чыгып юбилейлик концертин көрүүчүлөргө сунуштаган эле. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияны Бек Борбиевдин концерти 23-24 сентябрда аншлаг менен өттү. Концертке келгендер ырчынын эски аккордеон менен ырдаган ырларын кошо хор менен ырдашты. 25 сентябрда Бек мырза 50 жаш юбилейини Бишкектеги Ала Тоо ресторанында саясатчы, журналисттер, ырчылар үй бүлөсү менен өткөрдү. Тойдо Бек Борбиевдин бойго жеткен 2 кыз, 2 уул сахнага чыгып, атасынын аткаруусундагы ырларын сөздөрүн өзгөртүп алып, атасынын ыраазычылык ниетин ырдап чыгышты. Андан тышкары үй бүлөлүк архивден алынган видеодо конокторду толкундатты. Бир топ саясатчылар да Бектин ырларын кошо ырчы менен дуэт ырдашты. Бек Борбиев менен кошо депутат Алтынбек Сулайманов да окуучулук күндөрүм аттуу ырды аткарышты. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.